Bunun içi полный металл. Металлдың üstüne анан кайра глина коюп. Основной içinde металл калган. Манастын Стамбул шаарына коюлчу эстелигин жасоого зарыл 4 миллион сомду жеке ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу өз чөнтөгүнөн берип колдоо көрсөттү. Түркиянын бийлиги менен эстелик коюла турган жер такталгандан кийин кыргызстандык айкелчилерди алып келип каркасын түзүүдөн башташкан. Манас тууралуу пикири болгон, Манас жөнүндө көз карашы болгон айкелчилер арасында бир сынак жүрдү. Кыргызстан тышында Ирандан качкандар болду. Бирок кыргыз айкелчилер дагы көбүрөөк Манасты түшүнөт, кыргыз айкелчилер дагы көбүрөөк Манастын образын жаратылат деген пикир менен биз кыргыз айкелчилердин өздөрү менен иштешкенге туура көрдүк. Кыргызстандык айкелчи Токтали Мурзакаримов Стамбулга Манастын образы түшүрүлгөн макетин гана алып келип, керектүү шаймандар менен материалдарды Туркиядан сатып алып, чыгармачыл зор эргүү менен киришкен. Азыр алар даяр болуп калган эстеликти жез менен каптап жатышат. Бул айкелдин торсу деп коет, торс. Анан кийин булга портрети отурат. Портрет отургандан бул колу отурат ар жагына. Анан аттын башы бул аттын торсуна бириктирилет. Бул фигуранын өйдө жагы бул торс. Буну бул жакка бириктиребиз. Ошондо бул экинчи бөлүк болуп калат. Анан эки бөлүк кылып алып барып, ошол жака коюп атканды үстүнө коюп туруп анан бириктиребиз. Эгер ал жакта көпүрөлөрдөн өтсө, анда бул жерден эле готовый бүтүрүп алып барып коебуз. Токтали Мурзакаримов Түркияда биринчи жолу эстелик жасап жаткан жери жок. Ал буга чейин чакан айкелдерден тартып Ататүрктүн бюстуна чейин жасаган. Айкелчи Сейитбек Калбаев эстеликти ширетүүгө жоопту. Ага чейин бардык иш жасалып бүтөөрүн баса белгилеген Сейитбек эстеликти орнотула турган жерге сындырып албай жеткирүү. Биз бүтөр алдында турабыз. Анан ушул асты жактары постамент деп коет, ал жагы бүтө элек экен. Если бүтө элек болсо, буну алып барып ал жакка коюп койгондо эле мындайча айтканда коопсуздук болуп атат. Себеби бул жерде калса дагы жакшы. Бул университеттердин немелери бар экен, жанагы кароол деп коет, охрана орусчасы. Токтали Манастын айкелин формаларын чогултуп алды. Аларды Кыргызстанга алып барып пайдалануу боюнча көптөн бери кыялданып жүргөн максаты бар экен. Бул полиэстерден жасалган формалар. Бул формаларды жыйнап, упаковать этип, Кыргызстанга алып кетебиз. Кантип алып кетесиңер? Бул жактан барган атайын КАМАЗдар бар да, машиналар. Ошолор менен алып кетебиз. Ал жака баргандан буйруса максатыбыз бар. Бул формалардан дагы куюп чыгарса болот. Бул айкелдин окшошун куюп чыгарса болот. Ар бир областка бирден коелу деген максатыбыз бар. Токтали Мурзакаримовдун бул кыялы ишке ашат деген үмүт зор. Анткени Манастын ушул айкелин жасатууга кеткен каражатты бир ишкер жигит берип, чыгармачыл топтун иштешине шартты түрк ишкерлери түзүп бергенден кийин ар бир областтын ишкерлери көтөрмөлөп алаарына ишенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.